Дагы бир рет ардактуу телекөрүүчүлөр, Майрамбек Осмоновдун мына ушундай сезим деген чыгармасын аткарып өттү. Бул сезимде болсо ар бир инсанда, ар бир адамдын баласында жашайт эмеспи? Биз ата энебизге болгон сезимибизди билдирип эткенбиз, жаратылышка болгон сезим, сүйүү деген бар экен. Андыктан мына ушул сезим менен жашап, сезим менен дагы бир калыпта жүргөнүбүз бул өзүбүзгө дурус деп айтмакчымын. Анткени сезим менен биз баардык нерсени билдире алат экенбиз. Адамга болгон жинин келүү деп айтабыз, биз бирөөгө тийише турган болсок жин келет деп айтабыз. Же болбосо бир кубанычты тартуулаган болсок анда да сезимибизди билдиребиз. Биз күлүп атканыбызды же жылмайып атканыбызды. Андыктан бул нерсенин баардыгы сезим деп аталат эмеспи? Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн дагы бир чакырып турган коногубуз бар, мейманыбыз бар. Куттуу студиябыздын коногу ардактуу телекөрүүчүлөр, Кубанычбек уулу Солто деген мырзабыз келип отурат. Өзү акын, молдо, жинолог. Жана мына ушундай таңыбызда айтор бир өзүнүн маалыматы менен бөлүшөм деп келип отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык, ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, арбаңыздар, урматтуу кадырман калк. Кош келиңиз ага. Маанай жакшы, ден соолугуңуздар жакшы, үй бүлө жакшы, баракелде. Сиздин алгач эле атыңызга кызыктым, Солто деп. Кандай коюлган, ким тараптан коюлган, ата энеңиз балким же ушул атайын бала кезден диний баягы үй бүлөдө төрөлүп, анан ушундай ысымдарды ыйгарганбы? Негизи мен катталуучуларыма дагы жалпы элге өзүм тууралуу көп айта бербейм. Бирок бүгүн жалпылай өзүмдү бир тааныштырып коеюн деп атам. Баракелде. Негизи биз атыбыз Кубанычбек уулу Солто Кара Балтада төрөлгөнбүз, бирок нарындан болобуз. Ошол Кара Балтада тайкелерибиздин тайкелери Солтолор экен, Солто урусунан. Солто уру. Ошол жакта төрөлүп калгандыктан мени алар Солто деп ошол жактагылар коюптур. Кара Балталык туугандарыбыз. Анан биз 9-класска чейин нарында Оруктам деген айылда 9-класста бүткөнбүз. Андан кийин 11-класста Ташбашат айылында бүтүргөнбүз. Ошол 7-класстан баштап акындык менен алып уруш баштаганбыз. Баягы таятабыздын койлорун айдап жүрүп, өзүнчө манас айтып атып, уйкаштыр ошентип акындыгыбыз башталып кеткен. Анан ошол 11-класска чейин райондук, областтык дастан боюнча, акындык чеберчилик боюнча жарыштарга катышып, алгачкы орундарды алганбыз. Эң эле чоң жетишкендигибиз 11-класста республикалык жаш таланттарды акындардын арасында, төкмө акындардын арасында грант бирин алганбыз. Андан кийин окуу жайга тапшырганбыз, Бүбү Сара Бейшеналиева атындагы искусство окуу жайына. Ага чейин дин тууралуу көп маалыматым жок эле. Анан Фазаил Амал деген бир китеп бар, диний. Ошол китепти окуп калып, динге, Куранга өтө кызыгып, анан медресеге кеткенбиз. Аякта 3 жыл илим алдык, акыйда, ишеним эрежелери боюнча, усул фикh, баягы фикh, диний укук эрежелери боюнча. Демек, Бейшеналиеваны таштап коюп анан медресеге кеттиңиз. Ошо дин жа. Ал жакта деле талантыбызды таштаган жокпуз. Уштаздар аякта да бизге шарт түзүп берди. Ошо диний мазмундагы эле ырларды, кайра эле китептердеги мазмундарды устаздар айтчу, ошону ырга салып, ал жакта дагы талантыбызды өздөштүрдүк. Анан 3 жыл билим алгандан кийин 1 жыл кызмат кылдык. Ошол 1 жылдын ичинде, 6 айдын ичинде пайгамбарыбыздын өмүр баянын сыйрат деп коет. Ошону ыр түрүндө жазып чыктык. Тез эле жазып коймокмун, болгону ар бир 500 бет китеп болсо, ошонун ар бир куплеттин баш тамгаларын бирдей кылып жазып чыкканмын да, ошого бир аз көп убакыт кетип калган. Андан кийин ошол медресе жүргөндө Абдурахим Шейх устаз деген чоң устазыбыз бар. Ошол киши бизге бир кызмат берип, Пакистандан, Индия, Арабия, Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан бүткүл ааламдагы чоң муфтилер келет ал жака. Ошолорго алардын кылган жакшы иштерин айтып, анан дагы динге салым кошуңуздар деп ыр түрүндө бизге баян кылдырат эле. Арноо ырларын айттырып, анан Кыргызстанда дагы көптөгөн депутаттар, президенттин кишилери, министрлер көп барын эле. Президенттерге айткан жокмун, калганда барына дин менен дават кылганга, ыр менен дават кылганга мүмкүнчүлүк берди. Алла таала
ошо жалпылай ошондой биздики. Баракелде. Анан медреседен келгенден кийин жашоосу өзүнчө. Жакшы, баракелде. Демек түпкүрлүгүңүз ата журтуңуз бул Нарын жергесинен, Нарын элинен болот экенсиз. Анан тай журтта баягы өсүп чоңойгон соң, демек сиздин ууруңуздардын атынан тай журтуңуздар Солто деп эркелеткен, баягы сиздин ууруңузду атап койгон экен да Солто деп демек. Баракелде, мыкты. Баягы негизи эле кыргыз журту кыраакы келет эмеспи? Тетиги түпкүрлүгүбүздөн алып ысым коюп, жана башка нерселерибизге деле көп маани берет. Биздин ушул диний жагынан деле жана кыргыздын илгерки басып өткөн тарыхын карасаңыз деле ушул диний нерселерибизге баягы тиешелери көп, абдан маанилүү. Керек болсо аял кишиге кылган мамилесинен деле билсек болот. Бизде аярлоо деп айтып келген, аларга бир муктаждыгы болсо чечип берүү деп, ошол нерсенин баарын кыргыздар өзү колдонуп келебиз да. Негизи мындай экен. Биз баягы көпчүлүк адамдар мындай деп түшүнүп алат экен да, кыргыздар мурда шаманизмди карманган депчи. Бирок биздин түпкүлүгүбүз барып адам атадан да барыбыз. Биз адам атадайын Идрис пайгамбар болгон, Идрис пайгамбар Нух пайгамбар. Анан Нух пайгамбардын коомунда ал пайгамбарды укпай коюп элдин баары тең топон су каптап жок болгон да. Анан Нух пайгамбардын жанында 83 адам калган кеменин ичинде. Анан алар жашоону улантышкан да. Ошо 83 адамдын ичинде Нух пайгамбардын 3 баласы болгон. Сам, Хам, Яфас. Анан алардын аялдары. Калган 77 адамдан маалымат жок. Бирок азыр жер бетинде адамдардын көпчүлүгү ошол 3 баласынан тарайт дейт. Самдан арабтар, перистер, Европа полный. Хамдан болсо кара түстүү адамдар. Демек биз да киребизби? Жок. Индустар, африканстер, пакистандар бар го. Ошолор. Яфастан, кыргызда Жапас деп коет биздин Санжирада. Жапастан түрк, Сакалаба, Яжуж-Мажуж тарайт да. Түрктөн түтөк, түтөктөн анан биз келип Каракан, Угускандан кыргыздар болот да. Ошондо барып биздики Яфас барып такалат да, Нух пайгамбардын баласы. Ал киши Нух пайгамбар Алланын динин тараткан киши болгон да, жалгыз кудайлуу. Ошондон биздин ортодо баягы берки Саамдан келип тарап Ибрайым пайгамбар, анан Ибрайым пайгамбардын баласы Исхактан жөөттөр тарайт да. Исмаилден арабтар тарайт. Исмаил алейхиссалам. Арабтардан пайгамбар чыгып калган үчүн биз алар динден алдым болуп калган да бираз. Бирок биз башынан бери эле баягы бираз унутулуп калса деле, бирок түпкү ишенимибиз жалгыз кудайлуулук болгон. Ошого окшошуп кете берет. Баракелде. Баягы эми түпкүрлүгүбүз сиз айткандай 3 уулдун бирине тетиги келип такалат экен. Аны да баягы өзүбүз үчүн маалымат болду окшобойбу? Анан мүмкүн болсо эми бул диний жагын медреседен кандай билим алганыңызды түшүндүрүп кеттиңиз. Сиздин акындыгыңызды сурагым келип атат. Кайсыл маалда өрчүп, балким бизде айтылат эмеспи? Аккан арыктан суу агат деп. Балким атаңыздан, балким энеңизде бир ушундай төкмөлүк же бир жамакчылар бар дегендей. Биздин бабабыз Өмүр деген атабыз болгон экен. Ал киши бираз төкмөлүк кылып койчу экен айылда. Ошол кишиден мага бираз өтүптүр. Андан бери чоң атам деле ыр жазып китептер бар. Анан биздин урууда, биздин үй бүлөдө мен чыккам. Алла бизге насип кылып. Биз 7-чи класстан баштап ыр жазып баштаганбыз. Демек, сиз баягы мээңизде калган ырсапты унутуп калган учурлар болобу мындай? Менин көбүнчө эле акындардын ошол институтуму мындай тута бербейт да көп. Тута бербейт. Мисалы Мирлан Самыкожо агабыз бар го, ал киши дагы ырын жаттай албайт. Мен да ошондойм. Ыр жазып коебуз. Анан 1-2-3 куплетти бир айтаарда, видеого чыгаарда жаттап алып туруп, бирок кайра эстен чыгып кала берет да. Ошондон окуп бер десеңиз мындай карап алып окуп бергенге мажбурбуз да. Демек баягы акын өзү иштен биринчи жаратат ал ырды. Анан демек сиз ыр жазып атканда же бир акындыгыңыз илхом деп коебуз, келип атканда демек телефонго түшүрүп аласыз же баракка жазып калышыңыз керек. Анын сөздөрүн чаташтырбаш үчүн. Туурабы? Эгер аны жазбай калган болсоңуз кайра алсаптар келбейт да. Келбей да калышы мүмкүн, мазмундар эле калат. Бирок кээде мындай жөн эле ырда бул деп калтырып коюшубуз мүмкүн экен да. Бирок кийин ошо жазып кое берем кээ бирлерди. Анча деле мага жакпаган сый берет, бирок кийин карап окусам, мага таасир берет да кайра өзүмөчү. Ошондон колдон келишинче келгенде жазып калганга аракет кылабыз. Баягы ошол ыр чыгып жатканда жазып калганга аракет кыласыз. Мүмкүн болсо анда ырыңыздан окуп өтпөйсүзбү? Өзүңүздүн калемиңизге таандык
Биз көбүнчө диний мазмунга көбүрөөк басым жасайбыз. Анан лирика, анан тамашаларды айтып коебуз. Анан мурда баягы комуз менен чоңойгондуктан обондуу ырларым да бар. Мен азыр диний саптан бир аз айтып берейин. Аллах Таала тууралуу. Аллах Таала төрөбөгөн жана да төрөлбөгөн, түбөлүктүү тирүү зат эч өлбөгөн, берешен Кудайыбыз сенсиң Алла, белектери берилип түгөнбөгөн. Ырайымы, рахматы, акыл жеткис, ыроологон жакшылыгы сан эсепсиз, баарына кудуреттүү Аллах Таала, барлыгың, бирлигиң эч бир шексиз. Сен эчкимге, сага эчким окшобогон, сырдуу затсың, улуу затсың ойдо болгон, сезем, туям, ишенем өзүң гана, сүйүү жашоо, ыйман бакыт ыроологон. Жердин бетин тирилтип жандандырган, жылдыздарды өз огунда айландырган, түркөйлөрдү тозоко, момундарды түбөлүктүү бейишке жайландырган, асман, жер, ай, күн, жылдыз моюн сунган, арш, курси бүт ааламга ээлик кылган, жашыруун сырларды да билип турган, жалгыз затсың баарынан бийик турган, ар бир ишти жүзөгө ашыруучу, айыптарды ачпастан жашыруучу, кечиримдүү, мээримдүү Аллах Таала, кулдарыңбыз бир өзүңө багынуучу. Топон суудан сактадың жалгыз Нухту, түркөйлөрдөн сактадың Солих, Хутту, Юнуска кит ичинде жашоо берип, Юсуфка арнагансың сулуулукту. Давудка насип кылдың мукам үндү, даанышмандык, падышалык жакшы күндү. Сулайман пайгамбарга бийлик берип, сүйлөштүрдүң куштар менен эчен түрлүү. Ибрахим пайгамбарды оттон сактап, илим берип дос кылдың ишин мактап. Мусага өзүң менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк бергенсиң кадыр барктап. Арман күндү алмаштырып жарык кылдың, Аюпту чоң оорудан айыктырдың. Айлар өттү, жылдар өттү, бирок акыр Якуб менен Юсуфту табыштырдың. Исмаилди ырайымга бөлөгөнсүң, Идристи, Исаны көтөргөнсүң. Мээримдүүлүк катарында адамзатка Мухаммад пайгамбарды жөнөткөнсүң. Мухаммад пайгамбарым динди жайды, мушриктер ишенси деп бөлдү айды. Антсе дагы акмактар моюнсунбай, акыйкаттан жүз буруп жолдон тайды. Пайгамбарды ээрчиди мыкты адамдар, бийиктеги жылдыздай сахабалар, ааламга дин өкүмүн орнотушту, акыйкатты туу туткан халифалар. О жараткан, азыр биз алсырадык, өз ара келише албай чачырадык, келмени да оңураак айта албай, капырлардан сокку жеп кансырадык. Кечир Алла, суранам кечир бизди, кайрадан бириктирчи эми бизди. Биримдик ынтымакта мээнет кылып, бүт ааламга жаялы динибизди. Баракелде. Мыкты жазылган чыгарма экен. Ушул саптарыңыздан байкап калдым. Мухаммад пайгамбарга ээрчибегендер акмактар деген сөздү. Муну менен утурлай сизге суроо. Демек, ушул дин жолуна түшпөгөн, намаз окубаган инсандар бул кандай акмактарбы? Пайгамбардын хадиси бар. Адам кен сыяктуу дейт. Мисалы, жерде жаткан кен бар да, ал топурактын арасында, балчыктын арасында жатса деле ал алтын. Ошондой эле динге келелектен мурда эле алтын кишилер бар. Адеп акылагы жакшы да, болгону Кудайын тааный албай жүрөт. Баягы толтура нөлдөрдү, алтын нөлдү коюп туруп, башына бир койбой койсок не болот? Санга кирбейт да туурабы? Ошондой эле анын башка биздин сыпаттарыбыз, кулк мүнөзүбүз, башка жакшылык кылганыбыз булар ноль да. Качан башына ишеним, Кудай жалгыз деген ишеним келгенде, ал полный бааланат. Ошондуктан ал кишилер адамга карата мамилебиз жакшы. Бирок Кудай динге караганда, дин менен акыретке салыштырганда, ал адам Алланын алдында бир аз даражасы болбой калат. Биз адам катары бири-бирибизди кандай болсо дагы, кайсы ишенимди карманса да бири-бирибизди сыйлашыбыз керек негизи. Анан баягы мен бул адамдык тараптан эле айткан жокмун. Баягы динде ошондой улуу Кудайды тааныбаган үчүн эле айтылган бир сөз да. Баракелде. Жакшы чыгарманы жазыпсыз. Анан өзүңүз айтып калдыңыз, мен тамашаларды да көп жазам деп. Тамаша ырсаптарым бар деп. Тамаша жаатын дагы мындай жакшы түшүнөм деп.
сиз мүмкүн болсо ошол жазган балким тамашаларыңызды даярдап туруңуз. Биз ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн болсо мына ушундай куттуу студиябыздын коногу өзү акын, молдо, жинолог Солто мырза келип отурат. Анан мүмкүн болсо сизге ушуга утурлай жинолог деп тааныштырып калдым сизди. Жин, адам баласында бул жин жашай турган нерсе экен. Бир инсандан укканымды сизге маалымат берип отурам. Жин ар бир адамда жашайт, болгону биз аны өрчүтүп алабыз деген бир жооп алдым эле да. Ошол суроону сизге бергим келип атат. Бул жин ар бирибизде эле барбы? Бул аны биз кандай учурда ойготуп алабыз? Эмне болгондо ойгонот? Биз балакатка жеткенде, кыздар 9га, жигиттер 12-15ге чыкканда, биздин акылыбыз толот да. Ошол кезде Аллах Тааладан бизге жоопкерчилик берилет. Акылы толду, бул жолду танда же бул жолду танда депчи. Ошондо балакатка жеткенде бизге 2 периште берилет. Оң жагыбызда периште, сол жагыбызда периште. Оң жактагы жакшы жасат, сол жактагы жамандык жасат. Ошондой эле бир жин берет. Ал личный өзүбүздүн шайтаныбыз. Ал ошону угасыңбы же Кудайды угасыңбы деген сыноо үчүн. Ал өзүнүн баягы болгону бир пикирлерди айтат, ал өзүң ойлонуп аткан сый берет, бирок акыл менен салып шариаттын эрежесине салсаң туура эмес ой болуп калат да. Ал куусаң да кетпейт, дем салсаң да кетпейт ал өмүр бою. Кошумча анан жиндер бар. Параллельный аламдалар. Бизден мурда жер бетинде жашаган. Анан булар Сулайман пайгамбардын учурунан баштап эки коом аралаша баштаган адамдарга. Ага чейин адамдарга мындай кирип, тийип кыла албайт эле да. Анан Сулайман пайгамбар эскерткен, бүгүндөн баштап алар мага кызмат кылат. Силер баягы эмне деп коет эле, пайызга акча албагыла же башка нерселер бар го. Ошолорду кылсаңар, алар силерге кирип кетет, арам ишти кылбагыла дейт. Анан адамдар кылыбайып, анан жиндер ошондон баштап бизге адамдарга бир аз кол салган жайлар болот. Демек, бул жин балакаттан эле берилген нерсе экен. Ар бирибизде жашай турган нерсе экен. Бул ал коркунучтуу эмес да. Ал ага болгону баш ийбей коюш керек. Жаман ой, пикир келип калса, биз периште айткандай өзүбүз туура жол тандаганды кылып кете беребиз. Кошумча жин кирип кетсе ал башка да. Мен ошол тууралуу суроо берейин. Кошумча жин деп калдыңыз. Адам өзүн башкара албай калып аткан учурларды көп байкайбыз, билебиз, көрүп жүрөбүз. Баягы өзүнөн кетип инсанды биз ага чейин таанып жакшы билебиз, бирок ал учурда ал адамды биз андай көрө албай калабыз. Ал башкача өзүн бир башкача алып жүрүм туруму, ата-энеге болгон мамилеси башкача болуп калат. Же болбосо сүйлөбөй кол көтөрүп жүргөнүн көрөбүз. Ага чейин андай инсан эмес эле ал. Анан эмнеден улам ушулар өрчүйт? Эмнеден? Баары келип эле негизи Кудайды тааныбагандыктан болот. Экинчиден адам берилип өтө күнөө кылып калса, мисалы күнөөнү күнөө деп билбей эле кылып калса, ал Кудайдын баягы коргонунан чыгып калат да. Кудай берейин дейт, бирок өзү тандап алат да. Мага керек эмес дегенсипчи. Анан тигилер баягы коргону жок болгондон кийин адам өзүбүз алсызбыз да. Алар өздөрүнүн колунан келишинче зыян келтирүүгө аракет кылат. Бирок Алла уруксат бермейинче алар эч кандай зыян келтире албайт. Анткени Кудайдын жер бетиндеги орун басарлары бизбиз, адамдар. Жиндер Алла баш ийбей койгондо, Аллах Таала алардан алып бизге берип койгон да. Анда биз главный, биз адамдарбыз негизи жер бетинде. Сурообузду ушуга эле утурлай эми кичине эркинирээк сүйлөшүп калбадыкпы? Жин чыгарып жүргөнүн көрүп атабыз, сиздерге окшогон жинологдор, жин чыгарганын же болбосо жинди мусулман динин кабыл алдырткандарын көрүп атабыз. Эми бул азыр интернет айдыңында баардык нерсени интернеттен көрө алабыз. Бул учурларда кандай алар менен кадимкидей эле адамдай эле сүйлөшүп атасыздар? Эми жиндер берки адамдын тили аркылуу биз менен байланышат да. Кийин ал эсине келгенде эмне деп айтканын билбейт. Демек ал жин да. Куранда аят бар: "Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифаун ва рахматул му'минин." Куранда кайсыл түшкөн сүрөлөр болсун, аяттар момундарга рахмат жана шифа дейт. "Ва ла язиду залимин илла хасара." Эми залымдарга кыйынчылыкты арттырат дейт да. Ошондон окусаңыз залым жин кыйналып баштайт. Анан титиреп баягы денеде система бар да, нерв системасы, крововой система, мочевой, клеточный системаларчы. Көбүнчө нерв системасына таасир берет дагы. Же болбосо выдыхающий системага, көбүлөр титребейт нерви, бирок жөтөлүп баштайт дыкшып. Көбүлөр пищевой системага, ашказандын отуруп алат, алар кусуп баштайт.
Булар Куран окуй берсеңиз эле, ал молдокелер бизде эч кандай кудурет, эч кандай нерсе жок. Болгону Кудайдын сөзүн алар укканда, биз болгону эле окуучубуз да. Алар укканда кыйналып кетишет, айла жок. Аны ошо убактылуу бир 5 күн же 3 күн же 1 күндө эле качан кетип калышат да. Ошол учурларда да көп көрүп жүрдүм, баягы жин чыкты, анан чыккандан кийин андан да сурап баягы мусулман динин кабыл аласыңбы деп бир ушундайларды да көрүп калдым. Мүмкүнбү ал өзү? Негизи ошо дем салуучунун милдети ошондой да. Ал жинге мусулман кылып. Ал жин болгону баягы бир заказды аткарат да. Мисалы бир бакшы адам бар да, сыйкырчы. Ал ошол булардын смотрящий жини деп коелу. Мисалы Дордой регионунун смотрящий жини бар. Адамдардыкы сыяктуу эле. Алардын мамлекети бар, алардагы урулары бар, улуттары бар алардын элечи. Кыргызстанда өскөн жиндер кыргызча эле сүйлөп өсүп калат. Кытайдагы жиндерди укуганбыз. Бизнес кылган Дордойдогу кээ бир адамдарга кирип кеткен товарлар менен келип эмне болот? Кыскасы кытайча сүйлөйт да. Жин. Айтсаң түшүнбөйт. Ана болгон дем салып куушка мажбурбуз да. Негизгиси ал жиндер эмне тууралуу суроо берсеңер мен эсимден чыгып калды. Азыркы жиндер ошо деги эле. Мусулман боюнча. Мусулман. Бизде милдет биринчи аны динге чакыруу. Анткени ал коркот да. Ал тиги баягы бакшы чоң жинге эме кылат, жаман иштерди кылып ага баягы мисалы алар намаз окуган сыяктуу да болуп көрүнө бериши мүмкүн бакшылар. Башына шелде берип, ажыга да барып келе бериши мүмкүн аларчы. Бирок бутуна Куранды айырып туруп салып алат таманына. Эч ким билбейт. Даратканага барып туруп Курандын барактарына заара кылгандар да бар. Ошенткенде тиги жин bunun adamın pasten gelgen çükörüp al jırgayt dagı berke malış jinderini ындай жетти. Bunun айтканын кылла деп коет да. Алардыкы жеңил эле да. Бул аламдан бияка барып келет, маалымат ташый беришет да. Анан ал жин тиги сыйкырчы бир сыйкырларды ойлонуп туруп бир нерсе тиги бирөөнө заказдын негизинде мунун бутун орут же бир нерсе кыл өлтүр деп жөнөтөт да. Тиги барып туруп берке адам Кудайдын защитасында болбосо кирип алат. Тиет. Тийгенден кийин ал эмне кылат? Ошону өлтүрүш керек же бир нерсе кылып кыйнап жүрөш керек да. Анан бизге кармалып калса молдолорго. Ал мен чыксам деле тиги баягы смотрящий жин өлтүрүп коет дейт да. Сен дем салсаң деле мен өлөм дейт кээ бирлер. Ошондон чыкпай эле азыр эле өлтүрүп сал дейт да. Дооронгандар бар. Кээ бир көбүнчө аялдардын жиндери бир аз эме болот. Коркогураак болот. Анан алар кээ бир мусулманчылык кабыл алат. Биздин ишкиламный баягы динди сунуштоо сен андан коркпо берки чоң жинден. Sen musulman bolup Allah degen бар. Ошо келме айтып ошо өзүң аятул курси Куран окуганды үйрөнсөң, алар сага тие албайт деп биз айтып коебуз. Такыр эле болбодубу? Дем сала беребиз. Күйөрөт, кичирейт да кетет да. Бир жакшы маалымат бердиңиз. Анткени бул оору экенин билебиз, эми буга чалдыккан инсандарыбыз бар, сиздерге деле көп кайрылып жүрөт, ошондуктан кичине элге маалымат болсун деген гана таризде ушул суроолорду берип отурабыз. Мүмкүн болсо дагы бир билдирүүлөр келген. Biz алыскы айылдан салам жолдоп жатабыз. Баламдын келе жаткан 26 февраль туулган күнү менен куттуктап, жакшылардан берип коюңуздар. Бар болуңуздар, туулган күнүңүздөр куттуу болсун. Кара Суу районуна караштуу Лагылан айылынын бардык айылдаштарга салам айтабыз. Бар болуңуздар. Кутман таң жалпы 5-канал Кум айылында Догдурбек атамды, Кубатбай экемди жана жолдошум Кенжебекти, балам Илимбекти келе жаткан 23 февраль майрамдар менен чын жүрөктөн куттуктайм деп Элнура Үмүтай. Бар болуңуздар, келе жаткан мырзалардын чек араны коргоо күнүңүздөр менен. Ассаламу алейкум, 5-канал телеберүүсүнүн жалпы жамааты. Силердин ишиңерге ийгилик, аруу таңдай тунуктукту, булбул үнүңдөй тунуктукту каалайбыз. Бар болуңуздар, бул да болсо бир жакшы жылуу сөз. Саламатсыздарбы, таңкы 5-канал. Бүгүн бизде 3 кош майрам бар. Бакыткан апче, бүгүнкү туулган күнүңүз кут болсун, ден соолукта болуп оорубаңыз. Жана ошондой эле Раянан 1 жаш туулган күнү кут болуп, бактылуу кыз болсун. Андан кийин өзүбүздүн кызыбыз, жаным кызым Берекем Амина туулган күнүң менен өмүрүң узун, денең сак болуп, бактылуу кыздардан бол деп чоң атаң Атай, чоң апаң Анипа, атасы Мирлан, апасы Азиза куттуктайт дейт. Туулган күнүңүздө
сөздөр менен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ош обласына келесизби дейт. Саламатсызбы Солто мырза? Сизге чын денсаулык, бекем ыйман каалаймын. Өтө илимдүү экенсиз, ушунча илимди кантип алдыңыз? Ош обласына келесизби дейт. Ош обласына былтыр барып кеткенбиз. Ал жактан 1-2 жинге дем салганбыз. Эмдиги жылы жайында барабыз иншалла. Баракалла. Чакырлар көп болсо барып калабыз. Сизге азыркы күндө кайрылышабы ушул тууралуу, жин боюнча же башка жагынан? Мен эркин убакта ыр жазып, психология боюнча, дин боюнча аракет кылып, элге пост чыгарганга аракет кылам, анан кошумча элдерге ооругандарга дем салып жүрөбүз да. Анан көбүнчөсү интернет аркылуу кайрылышат. Маалымат чыгарып турабыз. Анан келип айыгып кеткендер бар. Азыркыга чейин 1 жыл болуп калды биздин алектенгенибизге. Бир 15-тин тегерегиндеги жин куудук, бир 20-нын тегерегинде сыйкырга каршы дем салдык. Жалпылай бир 500-төй адамды текшердик да. Көпчүлүк эле адамдар биз текшерилип келейин деген адамдар көп эле оорубайт. Болгону келген адамдын бир 10 эле 100 адам келсе бир айда. 10 ушу жин сыйкыр менен точно ооруйт да. Анын бир 2-3 эле жин болуп, жетөөсү берки сыйкыр менен ооруйт. Калгандары көбүнчө эле психологический эле ооруйт, же баягы медициналык органикалык оору менен ооруйт да. Кошумча дем салдырып коеюн деп келет. Азыркы учурда дем салуучуларда дагы бир аз бизде кемчиликтер да бар. Дем салат десе эле көрүнгөн ар кайсы адамга дем сала бергенде туура эмес да. Чындап жин болсо, сыйкыр болсо анан дем салса жакшы да. Жөн эле аларды чакырып келип алып, күндүгө 10 күндө дем сала берет, бирок ал айыкпайт. Анткени Баракелде, биздин угармандардан билдирүү келген экен. Ассаламу алейкум. Солто мырза, шайтан менен жиндин айырмасы эмнеде дейт? Негизи 2 түрдүү эле макулук бар. Адам бар, жиндер бар да. Экөөнүн Кудайга баш ийбегендери, тентектери шайтан деп аталат. Минал жиннети ван нас. Алар аллази ювасвису фи судурин нас, алар адамдын көкүрөгүнө васваса азгырыктарды салышат дейт Кудайга каршы. Алар минал жиннети ван нас, адамдардан болот, анан жиндерден болот дейт да. Алар жиндердин эле бир урпагы. Иблистен тарайт. Шайтандар. Алар мындай жиндердин айырмасы мындай да, жиндер бая үй бүлө куруп анан көбөйүшсө, шайтан иблис бул Манастада келет, кызыгы. Манастада көп маалыматтар бар да. Бул диний китептерде келет. Иблис бир бутунда жыныстык эркек мүчөсү бар дейт. Бул бутунда аялдык мүчөсү бар дейт. Бутун кыймылдата берет дейт, балдар пайда боло берет дейт да. Анан ошондой, айырмасы ошондой. Саламатсызбы, Солто мырза? Жин киргенин кантип билсе болот? Жин киргенде көбүнчө өлтүрүү үчүн ошол максат кылып кирген болсо, ал адам өлгүсү келе берет жөнүнө. Кыжалат болуп, бук болуп эле же сөзүн айтып жеткире албай кыйнала берет. Түшүндүрүү речи алсырап кетет. Ар кандай. Дагы бир куттуктоолор жана менин куттуктоом төмөндөгүчө. Кемин шаарынын 2-орто мектебинин Сурантаев атындагы 7-класстын окуучусу кызым, жан кызым Тумаран туулган күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Кызыма кааларым чын денсаулык, узун өмүр, чексиз бакыт, бактылуу балалык каалайм. Жана ошондой эле окууларына ийгиликтер коштоп, көптөгөн ийгиликтерди багындырып, келечеги кең, өмүрү узун болсун. Бир туугандарына жөлөк болуп, бизге чырак болуп, бактылуу болгой кызым. Биз сени абдан жакшы көрөбүз. Ару таңдай тазалыкты, булбул үнүңдөй тунуктукту, музыкадай шаттыкты каалайбыз деген экен. Саламатсыздарбы, 5-канал. Мен кечигип көрүп калдым. Молдонун акыркы сөзүн эле угуп калдым жин жөнүндө. Каякта кантип байланышсак болот деген экен. Азыр G6 деген айыл бар, шарчыкта. Бизден өзүбүздүн Солто акын баракчабыз бар. Ошол жака жазса биз толук маалымат берип коебуз. Бул демек Инстаграмыңызда. Инстаграм баракчасына Солто акын деп жазсаңыздар, демек дарегин табат экенсиздер, ардактуу телекөрүүчүлөр. Саламатсыздарбы? Акча негизинен адамдарды ар кандай жумуштарды жасаганга да мажбур кылат. Акча адамды темир торго киргизет дейт. Жок. Жакшы берүү болуп жатат. Молдокенин телефонун берип койгула, силерге рахмат дейт. Дагы бир ирет, ардактуу телекөрүүчүлөр.
Солто акын деп Instagram баракчадан издесеңиздер өзү жооп берет, өзүн дагы ошол жактан байланыш номерлерин ала аласыздар. Азыр болсо чалуу бар экен. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен Касымга суу берейин. Берсеңиз болот. Ассаламу алейкум, Алла кандай. Ва алейкум салам. Жакшы. Бизден мындай көбөй болуп жатса. Айтыңыз. Мен досум 30га чыкты, үйлөнө электе, мындай бир варианттарды кылып, моллого барып мындай укталы деген варианттарды кылсам, ошол ичиле алып барабы, бир моллону алып келди. Сурооңуз түшүнүктүү. Көпчүлүгү үйлөнө албаса сыйкырдан көрөт да. Жин бул акыл эстүү жандык. Сыйкыр болсо ошо жиндердин бир магиясы кылган жамандыгы да. Жин башка, сыйкыр башка. Бирок сыйкырды жиндер сактайт. Анан ошо үйлөнө албайт эле сыйкырдан көрөт. Негизги өзү жигиттик баягы өнүгүп, өсүп, баягы себептерин кылыш керек да. Анан жөн эле өзү баягы кыздар менен байланышы, баягы өзүн өнүктүрбөсө, бирөөлөр ынандыра албаса, аны сыйкырдан көрөргөн туура эмес. Бирок кошумча шектене берсе, бир келип молдокеге текшерип коюш керек. Болбосо мындай эле аракетин кылыш керек. Дагы бизге бир билдирүү келген экен, мындай бир өтө кызыктуу. Солто мырза, ассаламу алейкум. Телефондон дагы жин чыгарса болобу дейт. Азыр биздин Кыргызстанда буга элдин аң сезими көнө албай атат. Бирок чет жакта телефон аркылуу эле жин куугандар бар. Болгону Куран укса болду ал. Жин кыйналып кетиш үчүн Куран укса болду. Бул жаныңызда офлайн жеңилирээк. Анткени кээ бир нерв точкаларын кармап чаап коесуң, кеткенге мажбур болот да. Алыстыкта баягы онлайнда сен кылган ишти берки жаныңдагы тууганы кылыш керек. Бираз башын кармап туруш керек дегенчи, суу ичирип коюш керек. Негизи жалпылай болот. Негизинен болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр, онлайндагы баягы телефондон айтоор бул жинди дагы Куран менен окуп чыгарат экен. Анан чыгарып жатканда эң башкысы ошол инсан, ооруп жаткан инсан Куранды укса эле болду деген жооп алдыңыздар. Ассаламу алейкум, 5-канал. Солтон акын жин бул эмне? Жин бул дегеле эмне деген суроону узаткан экен. Булар баягы түтүнсүз оттон, жалындан жаралган макулуктар. Негизгиси биздин тил менен айтканда бир энергия сыяктуу акыл эстүү жандык. Саламатсыздарбы? Кайсы жерден болоорун тактап айтып коесуздарбы? Молдонун дейт. Шаарга барсак кайсы жерден табабыз? Байкеме жин кириптир, дем салып бере аласызбы? Шаарда байкем азыркы тапта дейт. Байкеңиздерди алып келиңиздер, Бишкекте турабыз. Дагы бир дарегиңизди кайталап койсоңуз. Дарегибизге 6 айылы мечит. Ошол жакта намазканада дем салабыз. Келсеңиздер текшерип көрөбүз. Болжолду бир 2-3 күн же эң эле көп дегенде бир 5 күнгө барат жиндер болсо. Кээде бир күндө деле чыгып кетет. Жиндин тырышчаактыгына, коркоктугуна же анан негизгиси Алланын уруксатына карайт. Кээде жин дагы чыгайын деп тоо кылып чыгайын дейт, бирок Аллах уруксат бербейт, биз деле дем салып беребиз, бирок чыкпайт. Алла уруксат бергенде болжолду эми бир 5 күнгө чейин барат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү таңкы 500'де мына ушундай бир кызыктуу маек болду деп сиздерди ишендирип айтып кете алам. Бүгүн мына ушундай куттуу студиябыздын коногу жинолог, акын, эң башкысы жөнөкөйлүгү менен, адамгерчилиги менен сиздер дагы бир өзүңүздөр көрүп өттүңүздөр. Мүмкүн болсо мына ушул Солто акын деп Instagram баракчасынан табып, өзүнө кайрылсаңыздар болот. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Адамга асылы бул убакыт эмеспи? Алтындай убактыңызды бөлүп, элибизге, журтубузга бир кайрылуу жасап, ушул сиз жин чыгарарыңызды, ыр жазаарыңызды, сиздин өнөрүңүзгө дагы диний жактан сиздин илимиңиз бар экенине да эл күбө болуп турат. Дагы бир ыраазычылык билдиребиз. Мүмкүн болсо эми бир эркин микрофон сунайын сизге. Сиздерге да чакырганыңыздарга рахмат. 5-каналга ийгилик каалайбыз. Элдин көптөгөн туура маалымат, жакшы нерселер угушуна себеп боло бериңиздер. Жалпы кадырман элибиз Аллах Таала барыбызга убакыт берген, өмүр берген. Ошол өмүрдү колдон келишинче туура пайдаланалы.
Аллах Тааланын өкүмдөрүн аткаралып пайгамбарыбыз ээрчили ошол эле учурда улуттук салттарыбызды дагы тарыхыбызды дагы биле жүрөлүк. Анан эгерде жин тийген болсо, сыйкыр болгон болсо, адамдар өтө кыйналат. Негизгиси ага жол бербестен Кудайдын өкүмүнө баш ие берсек, ал нерселер бизге жолобойт. Качан Кудайдын шариятынан бираз чыгып кеткен болсок, башка күчтөр да бизге кол салуусу мүмкүн. Ошондуктан негизгиси барыңыздарга Кудайдын өкүмдөрүн сактоого чакырам. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Дагы бир рет ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз, сиздин да ишиңизде ийгиликтер коштосун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо сапарыбызды алга улайбыз бир жагымдуу музыкалык чыгарма менен.